Assalamu alaikum, hurmatlı musulmanlar, hurmatlı kırgızlar. Emne olsa жашообузда, эмне болса дагы Аллахка шүкүр деш керек. Мисалы, башыбызга проблема келип калдыбы? Аллахка шүкүр. Аллах Таала мени күчтүү кылган атат. Аллах Таала мени сынап атат. Аллах Таала мага көңүл бурду. Мен бул проблеманы жеңип, Аллах Тааланын ыраазычылыгын алам деш керек. Себеби ар бир проблеманын артынан жакшы нерселер келет да, жеңилдик келет. Мисалы, сен ооруп калдыңбы? Ооруп калсаң, Аллахка шүкүр де. Демек мени Аллах Таала тазалап атат. Аллах Субхана Таала мени тазалап, жакшы нерселерди берип, дагы ден соолугумду дагы жакшы кыйын кылып жыңайт деш керек да. Себеби деген биз издеген бакыт, биз издеген байлык, биз издеген жакшылыктын бардыгы Аллах Субхана Тааланын колунда. Аллах Субхана Таалага канчалык көп шүкүрлөр айтсак, көп ыраазычылыгыбызды билдирсек, биздин ырыскыбыз ошончолук көп болот. Ошончолук жолубуз ачык болот. Ошончолук бакыт Таалайга бөлүнөбүз. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, урматтуу адамдар, Аллах Субхана Таалага ар дайым шүкүрлөр айталы. Аллах Субхана Таалага эмнебиз бар болсо шүкүр дейли. Эмнебиз жок болсо дагы шүкүр дейли. Себеби эмнебиз жок? Биздин жаманчылык иштерибиз жок. Бизде катастрофа жок. Бизде кырсык балелер жок. Бизде жаманчылык оору-сыркоолор жок. Ошон үчүн ошого да шүкүр кылалы. Бардыгына шүкүр кылалы. Аллах Субхана Таала барыбызга да жок шүкүр дейли, жогубузга да шүкүр дейли. Чүнкү себеби деген Аллах Субхана Таала бул жарык дүйнөдөгө жашатып аткан үчүн шүкүр дейли. Эч жерибиз оорубай жүргөнүбүзгө да шүкүр дейли. Денибиз сак, көңүлүбүз ачык, эли журтубуз аман болгонуна да шүкүр дейли. Ошондо Аллага шүкүр. Аллах Субхана Таала ырыскыбызды андан да көп берет. Андан да жакшы нерселерди берет. Биз билбеген дагы жакшы ырыскылардын бардыгын берет. Ассаламу алейкум.